рахмат сизге ушул передачаны уюштуруп мени чакырганыма. Менин атым Айдосов Айболот болот. Азыр 37 жаштамын. Мен буга чейин Кыргыз-Орус-Славян университетинде саясий таанууга окуганмын. Андан кийин дипломатиялык академияда магистратура ушул багытта бүтүргөнмүн. Андан кийин эл аралык билим алгам Кытайда, магистратурада Кытай таанууну Ханчжоу шаарында, ал Шанхайдын жанында Чжан университетинде, ал дагы аябай Кытайда белгилүү университеттердин бирине кирет. Ал жерде мисалы Кытайдын азыркы башчысынын кызы, Синцзипиндин кызы ошол университетте окуган. Жакында эле мен болсо Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы башкаруу академиясында окуп, ал жерде дагы ийгиликтүү юриспруденция тармагынан, магистратура тармагынан диплом алдым. Андан тышкары мен болсо мамлекеттик жумушта, коомдук иштерде, журналистика тармагында көп жылдар иштегем. Журналистикада мамлекеттик телеканалдарда иштегем. Коомдук иште мен мисалы мына университеттерде иштегем, коомдук уюмдарда иштегем. Бардык жерде ушул активдүү жаран болуп, ушул Кыргызстан көйгөйлөрүн көтөрүп жүргөм. Мамлекеттик жумушта дагы Кудай буйруса тажрыйба топтодум. Мен болсо Борбор шайлоо комиссиясында иштеп, ал жерде дагы зав секторун болуп, заведующий болуп, ал жерде тажрыйба топтоп, ошол шайлоо кандай болот, шайлоо кантип өткөрүлөт, ошол жерде үйрөнгөм. Андан тышкары эмгек социалдык камсыздоо министрлигинде жөлөк пул секторунун башчысы болуп, ал жерде дагы элдерге кантип ушул жардам берсе болот, жакынчылыкты кантип жеңсе болот, ошол жерде үйрөнүп, ошол жерде тажрыйба топтоп, документти даярдашты, мыйзамды жазышты, ошол жерде үйрөнгөм. Андан тышкары башкы прокуратурада да иштегем, ал жерде да тажрыйба топтоп, ушул мамлекетте ушул мыйзамдуулук кантип орнотулат, мыйзамдуу жашоо кандай болот, ошол жерде үйрөнгөм. Бүгүнкү күнү ушул тажрыйбамды, ушул билимимди топтоп, ушуну мен элиме арнайын деп турам.